Роза, гвоздика, хризантема, пион, герань. Бирто уақыттан бери гүл саткан чакан дүкөн иштеткен Бахадыр Абдумаликовдун кардарлары арбын. Айтымында салыкты убагында төлөп, өзүнө гана эмес, жалпы коомчулукка пайдалуу жаран болгусу келет. Ай сайын кечтирели төлөбүз. Эмне дегенде эми азыр убактын төлөсөк пенсия, балдардын пособиясы, ошол кечиксе эми эл кыйналат да. Ал арада салык кызматы биринчи кварталдын жыйынтыгын чыгарууда. План башта белгиленгенден 1,3 миллиард сомго ашыгы менен аткарылган. Биринчи кварталдын жыйынтыгы менен салык кызматы киреше бөлүгүндө 54,5 миллиард сом камсыз кылынды. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 7 миллиарддан ашык сомго салык жана камсыздандыруу төгүмдөр чогулду. Анын ичинде салыктар боюнча 40 миллиард сом камсыз кылынды, камсыздандыруу төгүмдөр боюнча 14,5 миллиард сом. Пландык көрсөткүчтөр толугу менен биринчи квартал аткарылды. Адистердин айтымында салыктын пландан көп чогулушуна бир нече факторлор негиз болууда. Бул албетте биринчи кезекте ККМ менен товарды коштомо кагаздын киргизилиши. Бардык маалыматтар бирдиктүү платформага түшүп, талдоо оңойлошкон. Маалыматтарды салыштыруу менен салыктык тобокелчиликтер аныкталган. Мисалы, айрымдардын пайдасы жок иштеп жаткандай отчет тапшырганы чыгып калган. Тапкан пайдасынан, то есть канча акча каражат алды, канча акча каражат коротту, ортосундагы айырмачылыктан 10% салык төлөш керек. Анан ушул анализдер жүргүзүүнүн негизинде бизде көптөгөн компаниялар, мындайча айтканда, кирешесиз иштеткен дегендер аныкталды. Ошолордун үстүндө иштедик. Дегеле салык кызматына өлкө жетекчилиги тарабынан талап катуу коюлууда. Ал администрирлөөнү жакшыртып, тармактагы болгон тобокелчиликтерди аныктап чыгуу, ананда ККМди жайылтуу. Өлкөдө жалпысынан 100 миңге чукул соода жайлар болсо, учурда анын тең жарымынан көбү көзөмөл кассалык машинага өткөн. Былтыркы жылдын башында 30 миңдин тегереги болчу. Бүгүнкү күндө 55 миңдин тегереги болуп калды. Бул жерде ар кандай факторлор бар. Мисалы, банктар бекер берип атат, мамлекет салык кызматынан бекер берилди, кичи субъектлерге мобильное приложение ККМ деген ар кандай тармактардагы ККМдер бар, телефонго орнотуп иштетүү. Алар дагы иштетип атышат. Салык кызматы быйыл дагы 20 миң түйүндү кассалык аппаратка өткөрүп, жалпы көрсөткүчтө 80%га жеткирүүгө аракет көрүүдө. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24.